Кээ бир телекомпаниялар чыгарып атат элита деп. Алардын ичинде элита деген сөздүн ээсине татыксыз болгон деле кишилер бар. Бизде уурдап кеткен, жулуп кеткен, ар кандай шылуундук менен, жалганчылык менен көтөрүлүп алган болсо, коомдун бийик деңгээлине чыгып алса, ошону элита деп. Жок, элита ал эмес. Бизде Алтын мырза чыныгы элита улуттук каада салтты, улуттун кадыр баркын, улуттук наслди, улуттун уңгусун, уюткусун кармап калган инсандарды элита деп айтышыбыз керек. Мына айыл кыштактарда аябай көп ушундай. Абышка кемпирлер аябай көп ушундайлар. Себеп алар ачка турган болсо дагы, келиңиз аба чай ичиңиз десе рахмат деп коет. А Бишкектеги элита болуп жүргөн миллионерлер чай ичиңиз десе эмне бересиң дейт да. Кандай чай бар экен дейт. Баягы көкүрөгү ток, көөдөнү бай кишилерди элита катарында көрүшүбүз керек. Адам экиге бөлүнөт экен. Бирөө дене мүчөлөрүн машыктырат экен. Булчуңдарын чоңойтуп, момундай кылып кеңейтип, бети башын тазалап, каштарын кырып, чачтарын боёп, керемет көрүнүп элге жасанып чыгып. Экинчи бөлүгү бар экен, алар ички жан дүйнөсүн, руханий дүйнөсүн машыктырат экен. Мына ошол руханий жан дүйнөсүн, ички дүйнөсүн машыктыргандарды элита деп аташыбыз керек. Бизде эмне деген сөздөр бар эле? Кызга 40 үйдөн тыйуу деген сөз бар эле. Карагылды как жарган аксакалдар деп айтат эле. Күмүш сакал аксакалдар деп айтат эле. Ак элечек апалар деп айтат эле да. Мына ошолорду элитага киргизсек болот. Себеп биздин улуттук өзгөчөлүгүбүздүн кайсы бир баалуу касиеттерин ошолор сактап келатат. Анан кызматтын даражасын бийиктетип койсо, кызматы көтөрүлгөн менен анын акылы кошо көтөрүлбөйт да. Орусча айтканда социальная зрелость деп коет. Анын кызматы менен кошо акылы көтөрүлүп кетсе, тажрыйбасы көтөрүлүп кетсе башка маселе. Бирок баягы эле деңгээлде калат да. Баягы эле Манас Бердибеков айткандай, үч эмчектен эле келген бала да. Туурабы? А элита дегенди мону элита деп эч ким айтпайт. Мана ушул кишиден барып пикирин угалы, ушул кишинин чечимин угалы, ушул кишиден барып кеңеш сурайлы деп жүргөн аксакалдар аябай көп. Мына бүгүн чыныгы элиталар деп жүргөн кишилердин арасында кыргыздын залкарлары жок да. Эмне үчүн Болошмада Азимов залкар элита боло албайт? Эмне үчүн Рыспай Абдыкадыров элита боло албайт? Мына чет мамлекеттерде жүргөндөгүлөр айтат. Ушул киши дейт, Америкадан, Англиядан келген кишилер. Симфония жаратсак, симфония ушул кишинин күйлөрүн аткара албай калды деп айткан эсиңиздерде барбы? Теледен чыгып айтты эле. Бахтыкын, Бетховендикин, Штраустукун, Вагнердикин баарын киргизет алат дагы, оркестрге сала алат. А мына ол күү оркестрге кирбей атат деп ошо Америкадан келген бир дирижер моюнун сунбады беле, айтпады беле. Ушундай кишилер болсо, залкарлар болсо, эмне үчүн алар элита болбойт? Бизде министр болсо, андан бийик даражага жетсе, анан эл акыны болсо, эл жазуучусу болсо, элита деп түшүнүп калдык. Андай эмес. Элита элдин арасынан эл өзү тандап алат. Ага антип баа бербейт, эл берет.